Testке көңіл бөлгүлө. Айгиз Баймухаммедовдун жомоксуз өткөн балалык китеби боюнча тест жообу менен. Ильяздын туулган күнүнө Фаяз берген келемиш кимди коркутту? А. Тагзима эжейди, Райфа эжейди, Баян менен Диманы. Туура жооп Тагзима эжейди. Бул балдар өздөрү келемиштен бетер. Ушулардын жанына ошондуктан да келемиштердин тобу жыйналат. Эч качан бутун баспасын. Бул жерде кимдин сөзү? А. Райфа эженин, Б. Тагзима эженин, В. Зиля эженин. Туура жооп Тагзима эженин. Жоголгон Маки менен 1000 рубль кимдики эле? А. Лагердин күзөтчүсүнүкү, Б. Зиля ашпозчунуку, В. Рафис аганыкы. Туура жооп лагердин күзөтчүсүнүкү. Мен уурумун деп ким эмнеге жазды? А. Рафис ага картонго, Б. Райфа эже доскага, Динар колуна чектирди. Туура жооп Рафис ага картонго. Жегенге эч нерсе жок. Туугандарыма барууга туура келди. Апам менин келгениме кубанбады. Ага баары бир болчу. Кимдин сөзү? Ильяздын, Б. Альберттин, В. Фаяздын. Туура жооп Альберттин. Менин эң сүйүктүү убактым түн. Түшүмдө гана чынында бактылуумун. Жүгүрөмүн, күлөөсүң, ойноймун. Кимдин сөзү бул? А. Ильяздын, Б. Альберттин, В. Динардын. Альберттин сөзү. Альберт кайда кетти? А. Апасынын туугандарына, Б. Эжеси менен кетти, В. Кайда кеткени белгисиз. Альберт кайда кетти? Апасынын туугандарына. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки тестте, кийинки чыгарылышта кездешкенче.